Мага бул кагаз бала болуп бербейт мага. Бир аскер кызматкерге карамалган. Уруп согуу деген бул жерде болгон эмес. Жалал Абадта жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментинде аскердик кызмат өтүп жаткан жоокер жанын кыйган. 20 жаштагы Баяман Темирбековдун сөөгү 16 июль күнү батальон командиринин кабинетинде табылган. Жеринде тийиштүү жактарга кабар берилип, маркум мейитканага жеткирилген. Жактан департаментке 2ден жетимди өткөндө кирдим. Бияктан ошол маалда деген сойбой тургула баланы деген. Сойбой тургула десе прокурор өзү жооп берем мен өзүм жооп берем деп туруп өзү сойдуртуп бүт раскрытие кылыптыр дагы. Азыр прокурор жок. Мына канча болду саат? Жок, эмгичекти жок. Тергөөчүсү мына азыр 1 саат эле болду келгенде. Ага чейин түнкү саатына 2ден бери жүрөбүз ошол жерде. Моргтун ачкычын берип коюшту мынакей. Мынакей кааласаңар алып кеткиле мынакей деп. Өлгөндүгү тууралуу кагазды берип коюшту. Анда эмне болуп өлгөнү, кай саат канчада өлгөнү бүт ал жөнүндө эчтеке эме жок, жазуу жок, маалымат жок. Ошо менен мына военный прокуратураны күтүп отурам. Мынакей сөөктү эмеге дарылап коюшту. Баламды союшуптур. Тигип коюшуптур, анын баарын сүрөтүн кирип тартып чыгышты. Мен өзүм көрө алган жокмун. Көк алалары бар экен. Сүрөттөрүн тартып чыктым. Мына мои экиинде бар экен дейт. Санында бар экен, кыр сөөктө бар экен. Анан белинен байланган эме бар экен дейт. Жиптин тагы бар экен дейт. А мойнум болсо атайын эле асып койгон бул. Шымдын куру паровойго илинип анан кайра мойнуна асылганга жетпейт ал. Жетпейт ал, мен асынган жерин да көргөзүштү мага. Жетпейт ал. Мага военный прокуратура келсин. Кадимкидей закондуу түрдө жооп беришсин. Неге энеси жок раскрытие кылат. Мен эмне тетяктан бери, нарындан бери жөн келдимби? Мен жакын жерден келген жокмун, 15 сааттык жолдон келдим. А эмнеге мен келгичекти мен өзүм чечем, өзүм билем деп раскрытие кылып коюп. Ошол кайсы закондун негизинде кылды, мага ошону жооп берсин. Мен ошон үчүн отурам ушул жерде күтүп отурам. Маркум Баяман Нарындын Кочкор районунан кызмат өтөөгө чакырылган. Апасы Эркингүл Темирбек кызы 6 балалуу жалгыз бой эне болуп, Баяман анын экинчи уулу болчу. Маркум өлөр алдында чогуу кызмат өтөгөндөр менен мамилеси келишпей жатканын айтып, кат жазып кеткенин апасы билдирди. Баламдын кагазы бар экен, каты бар экен. Жазылып турат ачыктан ачык. Мени баланча момдай кылган деп фамилиясынан бери жазылып турат. Катта деген ошо жерде радист болуп турат экен ошо жерде балам. Радисттин мурунку 6 ай мурунку служба кылган бала дагы ошо жерде экен. Ал бала деген сен радист болбо. Сен шыгылып уруп согуп жетимсиң, сен бомушсуң, сасыксың. Сен деп ушинтип эме кылат экен. Аны элге айтайын десе мен балдардан бөлүп салат. Мен ошон үчүн деп туруп кагаз жазыптыр, бирок ал баламдын колу экенине да ишенбейм мен. Мен блокнотторун бергиле десем эч кимиси бербей атат. Военный прокуратурада деп бербей атат эч кимиси. Марттын 23-үндө Бишкектин департаментине түштү. 1 айдан кийин присягасын алып, бул Жалал Абадка келип түштү. Ошондо апрелде келип түштү бияка. Апрелден бери мына бүгүнкү күнгө чейин служба кылып аткан. Радист болуп атам деп мени чалып сүйлөшүп калчу. Мама жакшы эле баары. Мен калып службамды кылам. Мен ушул жерде калып оокатымды кылып эмеске үй алып берем дечи. Өлкө башчыларына кайрылууга туура келип атат. Мага бияктагылар жакшынакай жооп берип, жакшынакай баламды узатып, жакшынакай кетиришсе мен эчтеке дебейт болчумун. Ушул экспертиза бизге материалдар келгенче дайындалган болчу. Ошон үчүн сиз айткандай вскрытие жүргүзүлгөн болчу да. Ким жүргүздү ошону? Эксперттер тийиштүү. Кайсы беренин негизинде? Жок, бул жүргүздү? Алар айтып атат, Роудубагылар айтып атат сизди деп. бизди? Военный прокурор өзүм башым менен жооп берем мен деп. Өзүм жооп берем деп. Жок, кимиси айтыптыр? Жок, эме бул сөк даяр турат, кетиш керек болот. Мен сизди келсин ушул жактан көрөйүн ушул экени, ушул суроону берейин деп күтүп отурмун. Жок, кайсы Жок, мен ким андай нерсени айтыптыр? Мен жооп берем деп. ким барбы? Маалыматка ылайык окуя болгону тууралуу милицияга кабар берилип, жеринен тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Андан кийин материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Милиция тарабынан токтом чыгарылган болчу. Тийиштүү экспертиза жүргүзүү үчүн.
ошо токтомдун негизинде экспертиза жүргүзүлгөн болчу. Ошон үчүн скрипте жазалган. Эмнеге чыкыр? Бул мондай да эжеке, бул ошондой категория иштерге кирет. Анткени биринчи бул айтып кеткендей өзү өлүмгө жеткирүү бир нерсе менен кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Кечээ шектүү катары бир аскер кызматкери карамалган. Азыркы учурда Жалал Абад шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан тышкары тергөө учурунда ошол кызматкерден дагы башка кызматкерлер бар мүмкүн аныкталса, аларга да тийиштүү юридикалык баа берилет да. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. Мына көчө эле башталды тергөө. Тергөөнүн купуялуулугу эске алынып, бардык маалыматтар жабырлануучу катары өткөн жакындарына гана берилери айтылды. Ал эми маркумдун өлүмүнүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Биз скрытияны только токтом негизинде кылабыз. РОУду тергөөчүлөрдүн, воен прокуратура ошолордун соттун токтому негизинде кылынат. Бул учурда ошону Базаровдун рейдинин тергөөчүнүн токтому негизинде скрытия кылынган. Каза болгондон мурунку кийинки болгон эмелер айырмалары болот. Бирок алардын боюнча ошо заключение да берилет. Осмотр өлкө кароо жүргүзүлгөндө ошо военный прокуратуранын өзүнүн тергөөчүлөрү толуккандуу катышып, видео фиксация кылышып, видеого тартылып, неметилип кетишкен. Негизи мындай учурда бул ошо кызмат учурунда болуп атат. Ошол үчүн ошо ички изилдөөгө алыныш керек да, өзү негизинен сөзсүз түрдө. Анан сырткы кароо обязательно болот. Заключение бир айдын ичинде чыгат. Маркумдун сөөгү табылган жерде видео камералар болгон эмес. Бирок имараттын башка бөлүктөрүндөгү камераларга Баямандын акыркы убактагы аракеттери түшкөн. Бул мекемеде жоокерлер арасындагы үстөмдүк кылуу жана зомбулук көрсөтүү аракеттерине жол берилбей турганы белгиленди. Видеону мен көрдүм, кечөөнү көрдүм. Бул саат эртең менен ошол 4-төрдө бул доклад берген, билдирүү жасаган ошол департамент. Андан кийин 4-4:30 ошол өзүнүн бөлмөсүнө кирген. Ошол боюнча анан ушундай иш болуп отурат. Видеого да так. Ал бөлмөнүн ичинде жок, но кирип бараткан коридордо камералар бар. Анын баарын ошо прокуратурасы снимать этип, ал снимактарды уже алышкан бул боюнча. Радист деп ошол как раз батальон командиринин кире беришинде мына ошол жерде кызмат өтөгөн жоокер, мына ошол жерде радиотелефон ошол жерде кызмат өтөйт. Ошо кабинеттин жанында өтөйт. Ошонун негизинде ушул жерде табылып атат. Жөн уруп согуу деген бул жерде болгон эмес. Бул жерде вот батальон, анын орун басарлары, взвод саркерлери бар. Такай текшерип иштеп турат, бул боюнча иш алып барып турушат. Такай эртең менен билдирүү жасап турушат. Ошо тартип бузуулар катталган жок. 2025-жылдын 16-июль күнү эртең мененки 5:30 мага жооптуу баяндама жасады. Жокер өзүн өзү асып алды деп. Мен тез арада окуя болгон жерге келдим. Алар ошол учурда жардам көрсөтөдү чечишип жерге жаткызып койгон экен. Биз тез арада өзүбүзгө тиешелүү органдарга, жетекчиликтерге баяндама жасадык. Солдаттар арасында бири-биринин арасында бир мындай ызычуу болгону, мамилеси келишпей жүргөнү айтылып турду. Сиз өзүңүз байкабадыңыз беле? Жок, андай факт катталган эмес. Катталса мен, конечно, реакция кылат болчумун да. Андай катталган эмес. Жалал Абад облустук администрациясы маркум Баямандын сөөгүн өзү туулган Кочкор районуна тез жардам кызматы менен жеткирип берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Белгилей кетсек, жаза аткаруу мекемелеринде кызмат өтүп жаткан жаштардын арасында жашоо шарты оор жана толук эмес үй бүлөлөрдөн чыккан жигиттер басымдуу экени айтылды. Алар аскердик милдетин өтөө үчүн ушул тармакка жиберилет. Бирок бул абал мекеменин ичинде айрым көйгөйлөрдү жаратпай койбойт. Жоокерлердин жүрүм турумуна көз салып, тартипке чакыруу кызматкерлер үчүн оңой эмес маселе бойдон калууда дешет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.